Assalamu алейкум, урматтуу жалпы биздин көрүүчүлөр. Кийинки сабагыбызга сиздер менен киришебиз. Өткөн сабакта биз изхар эрежесин өткөн элек. Ошо менен биргеликте бүгүн экинчи икылап эрежесини өтүүдөн мурун бүгүнкү темабызды ошол өтүлүнгөн изхар эрежесин практикабайт этүүнү туура көрүп отурабыз. Кур'ан-ы Керимдеги келген майда сүрөлөрдү чогуу окуу менен баштайбыз. Бул сүрө Ихлас сүрөсү. Ихлас сүрөсүн окуйбуз жана анын ичинде келген тажвид эрежелерин бирге талдоо менен окуп барабыз. Ихлас сүрөсүн дээрлик көпчүлүгүбүз эле билебиз. Балким араб тилинге үйрөнгөнгө чейин деле көбүбүз жат билгенбиз. Бирок араб тилинен туура биринчи окулушун, махражын жана тажвидин тереңден таза үйрөнгөнгө аракет кылабыз. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Анткени Бисмиллахир-рахманир-рахимди кыска эле өтөбүз. Буга чейин өзүн дагы биз бир сабак кылып бергенбиз. Биринчи аяты. Кул жон. Кул хуаллаху. Кул хуаллаху ахадун. Biz sükun koyup okuyuz. Kul huvallahu ahad. Ahad. Bunda ereje var. Uşul жерге koşup koyunu tuğra dep görüp oturabız. Däl tamgası söz ayağında gelip, söz ortasında gelip ayırması жоқ. Sökündü bolup kelgen bolsa, däl tamgaсын biraz ordunan terbietip, kıymıldatıp oku, kalkala degen ereje var. Biraz özünün ordunan kıymıldatıp okuyuz. Misal ahad debestен ahad, ahad. Kul huvallahu ahad. Birinci ayet. Ekincisi, Allah sözü daim özünçe gelgende aliftin hareketin biz daim fatha kılıp, a kılıp okuyuz. Allahu samad. Alif okulbayt, antkeni bilebиз. Бул жерде кандай хамза? Улоочу хамза болгондуктан өзүнөн кийинкиге өткөрүп берет. Ламды окуйын десек, бул сот тамгасы келип атат дагы. Сот тамгасы бул күн тамгаларынан болгондугу үчүн дагы бул жерде жазылат, окулбай калат. Андан кийинки таштиттүү тамгага лам тамгасы окулбай, таштиттүү тамгага өтүп кетет дагы. Аллахус. Allahu samad. Sökün akıra. Samad. Allahu samad. Lam yalid. Lam yalid ve lam yulad. Lam yalid ve lam yulad. Ve lam yakul lehu. Qarаңыздар. Бұл жерде дағы bir başka ereje var. Onu özünün ordunda biz tereң беребиz. Түшүнүксүз болуп калбастыгы үчүн biraz кыстарып өтүүнү туура көрүп отурабыз. Бұл жерде сөкүндүү нун, караңыздар. Бұл жерде мындай сөкүндүн бар да. Сөкүндүү нун лам тамгасына жолугуп калгандыктан нунду биз ачык якун деп окуй албайбыз. Анткени изхар тамгаларында ачык даана билдирип окуш керек болгон 6 тамганын бирөөсүндө лам жок. Лам жок болгондуктан биз буну якун деп билдирбейбиз, балким нун жазылат, бирок окулбай калат. Дароо bundan ламга кирип кетебиз дагы. Бул жерде лам таштиттүү болуп, 2 лам пайда болуп калат. Ва лам якул лаху. Бул кандай эле? Эсиңиздерде болгон болсо, бул вау тамгасы окулат эле мындай деп. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ. Ne üçün kufuvan da açık okuduk bu жерде tanvinde? Antkeni tanvin hamzaga jolup atat. Tanvin hamzaga joluksa bu жерде izhar erecesi açık dana bildirip oku. Tanvindi jana nundu. Bu жерде tanvin gelip atat. Kufuvan ahad. Ahadun özü bирок токтоо себептүү буга чейин айтканбыз. Эмне деп? Бул жерде sukun ariz бар. Жазылбаса дагы бирок окулуучу сөкүн бар. Башынан кайталап
чогуу окуйбуз. Караңыздар. Тажвидтен сиздер менен чачып окуганга аракет кылдык. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Кул, бираз пауза. Кул хуаллаху ахад. Кул хуаллаху ахад. Карагыла, эки ха келип атат. Бирөөсү жумшак, Аллаху, анан Кул хуаллаху ахад. Аллаху самад. Аллаху самад. Са эмес, са. Анткени сот тамгасы кандай тамгалардан эсиңерде болгон болсо, бул жоон тамгалардан. Жоон тамгасы фатха болуп келгенде, бул эмес, балким о болуп окулат деген нерсени өткөнбүз. Ошон үчүн Аллаху самад. Самад. Калкалады. Бираз тербетип. Лам ялид ва лам юлад. Калкала. Лам ялид ва лам юлад. Көпчүлүк окуганда, кээ бир Куран окуп аткандар могул жерге пауза кылып токтоп коет. Лам ялид ва лам юлад деп эки аяттай окуйт, бул ката. Бул бир аят. Токтобойсуң, үндү үзбөйсүң. Болгону калкала кылып дыны бираз тербетесиң. Лам ялид ва лам юлад. Лам ялид ва лам юлад. Эки алиф өлчөмүндө созобуз, Ва лам якун лаху. Ва лам якун лаху куфуан ахад. Ва лам якун лаху куфуан ахад. Садакаллахул азим. Урматтуу көрөрман, дагы бир нерсени айта кетүүчү нерсе, Куранды эң башында окуп аткан ар бир эле адам, ар бир эле үйрөнүүчү, мейли ал аял болсун, мейли ал эркек киши болсун, кырааты менен, кооз үн менен окуганга аракет кылабыз. Балким ошол нерсеси менен дагы Куран бизди өзүнө тартып турат десек жаңылбайбыз. Бирок баштап аткан Куран окуучуга биз муну сунуштабайт элек. Анткени кыраатка, үндү кооздоого болгон аракетти кылып туруп, тамганын чыгышына, тажвидтердин орду кандай экендигине бираз бош кош көңүл болуп койгондугу үчүн негизги максат Куранды тажвиди менен махражын, тамганын өзүнүн ордунан айтып окуса гана кийин бул кыраат пайда болуштугун көпчүлүк биле бербесе керек. Суранат элек. Башында кыйналбаңыздар. Чоң бир шейхтерди, ошол интернетте MP3 болсун, MP4 болсун, ошолорду көрүп, угуп неткенде ошолордун кыраатындай, ошолордой окусам экен деп аракет кылып, арзуу кылып, максат кылабыз. Бул жакшы нерсе, бирок баштапкы кадамда эле биз алардай болуп кете албашыбызды дагы эсибизден чыгарабышыбыз керек. Бизден талап кылынган нерсе, биз силерден ушуну талап кылабыз. Тамганы өзүн, мисалы бүгүн эки ха катар келбедиби? Ушуларды же сот тамгасы, каф тамгасы, коф, бир кы, эки кы, жоон, ичке, ушуларды өзүнүн ордунда айтсак, кыраат өзүнөн өзү кийин пайда болот. Ар кимдин ушуну билиш керек, өзүнүн кырааты бар, өзүнүн үнү бар. Ошол үнү менен эле туура эрежеси менен окусаңыз, сизге жеке таандык бир кыраат келип чыгат. Ушуну менен бүгүнкү сабагыбыз аягына чыкты. Аллах Таала алып аткан, үйрөнүп аткан илимдерибизди берекелүү кылсын. Кийинки сабактардан көрүшкөнгө чейин Аллага аманат, аман болуңуздар.